Азыр бүт аныктап, азыр СМИлер, Кытайдын СМИси жазып чыгыптыр, эми Американыкы жазса, Турция бүт барын СМИлери жазып чыкса, ошо Тажикстан күнөөлүү деп, ошо күнөөлүү деп тапса, анда кыргыздарга приказ берет, аткыла деп. Эл чындыкты билсин. Бийликти каякта карап атат дебегиле туугандар, карап атат, сонун эле карап турат. Алар приказды эле күтүп турат солдаттар. Бийлик тараптан приказ берилек пока атканга. Атпагыла деп атат. Бизде дүйнөлүк деген мыйзам бар туугандар. Дүйнөлүк мыйзамды нарушать этсек, сотко берет. Ошон үчүн азыр дүйнөлүк мыйзамды бузбай, азыр бир приказды күтүп, булар азыр сүйлөшүп жүрүп атат туугандар, сүйлөшүп жүрүп атат. Бүт мамлекеттер менен сүйлөшүп, Тажикстан менен сүйлөшүп атат. Бирок Тажикстан алдап атат, улам сүйлөшүп калп эле. Сүйлөшмүш болуп, макул болуп коймуш болуп эле, башка жактардан аткалап атыптыр кайра. Булар нарушать этип атыптыр, договорлорду нарушать этип атыптыр. Тажикстан күнөөлүү экен 100%. Булар күнөөлүү экен азыр бүт аныктап, азыр СМИлер, Кытайдын СМИси жазып чыгыптыр, эми Американыкы жазса, Турция бүт барын СМИлери жазып чыкса, ошо Тажикстан күнөөлүү деп, ошо күнөөлүү деп тапса, анда кыргыздарга приказ берет, аткыла деп. Ошондо атышуу башталат. Ага чейин жөндөн жөн ата бербейт да туугандар, жөндөн жөн ата бербейт да, бизге октун баарын ата бергенде не пайда, жөн эле боевой припас коротуп. Тажиктер атса ата берсин, просто ошол жерге гражданский лицолор барбаш керек да, гражданский лицолор качыш керек аяктан, барбаш керек. Гражданский лицолор ошол бийлик тарапка коюш керек, бийлик тарап өзү чечсин деп, бүт солдаттардын артында туруш керек. А биздин гражданскийлер солдаттардын алдында турат, жок деп эле калп эле видео тартышыпчы. Андай кылбаш керек да. Бул деген стратегия деп коет, военная стратегия, тактика бар да, военная тактика. Жөндөн жөн эле атыша бербейт да, ура деп элечи. Андай болсо хаос болуп кетет Кыргызстанда. Хаос болуп кетет, биз Сирияга айланып кетебиз анда. Бул жерде тактика болуш керек. Тактика болбосо өтө оор болуп кетет кырдаал. Анан гражданскийлер таш менен чыгып эле жинде болуп атпайбы, октун астына чуркапчы, жөндөн эле өлүмдүн санын көбөйтүп атат да, жөн элечи ушу карапайым элчи. Ошо карапайым элге жеткириш керек болуп атат, аралашпагыла деп. Эл чындыкты билсин. Кыргызстанда Түркиянын мурдагы элчиси кыргыз элин колдоп жатат. Кыргызстандагы Түркиянын мурдагы элчиси Метин Кылыч кыргыз-тажик элинин ортосундагы жаңжалга байланыштуу кыргыз элине көңүл айтып колдоорун билдирген. Ошондой эле Facebook баракчасындагы сүрөтүн Кыргызстандын желегинин сүрөтүнө алмаштырган. Социалдык тармактарда кыргыз жарандары аны кубаттап жазышууда. Чыныгы дос ким, душман ким билинип жатат. Бар болуңуз Метин мырза. Түркиянын Кыргызстанда мурдагы элчиси Метин Кылыч Кыргызстанды колдоо максатында профилин кыргыз желеги менен түшкөн сүрөткө алмаштырды. Кыргызстандагы мурдагы Түркиянын элчиси Метин Кылыч өзүнүн аватарын Кыргызстандын кып-кызыл желеги менен байлады. Баткеним менин Түркиянын Кыргызстандагы экс элчиси Метин Кылыч мырза кыргыз байрагынын фонунда деген билдирүүлөрдү калтырышууда. Маалымат булагы Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Интернационал айылынын башчысы Мырзабек Жумабаев тажик тараптагы барымтадан чыгарылды. Учурда ооруканадан дарыгерлердин текшерүүсүнөн өтүүдө. Бул тууралуу айылдашы Ак Жол билдирди. 29 апрелде Интернационал айылынын тургундары Исфанага качкан учурда айылдын бир бөлүгү болгон жилой домдогу өрттөлүп жаткан үйлөрдү өчүрүү үчүн 4 адам артка кайтып, тажик жарандар алардын экөөсүн атып ташташкан болчу. Мына ушул эки жарандын өлүгүн алып чыгууга сүйлөшүүгө барган айыл башчысын тажиктер туткундап, өздөрүнүн өлкөсүнө алып кирип кетишкен. Бүгүн 1 майда мына ушул эки жарандын сөөгүн тез жардам кызматы келип алып чыгышкан. Алардын сөөгү бүгүн саат 14:00 жакын жерге берилди. Бирок тажик тарап кыргызстандыктын барымтага алынганы тууралуу маалыматты четке кагууда. Маалымат булагы Марал ФМ. Эл чындыкты билсин. Кайда болсоң анда бол, аш бышканда пайда бол. Бул көрөн караны да көрүнбөй, үнү да чыкпай жыым болуп калды да. Эл ичинде тынчтык өкүм сүрүп, өлкөдө стабилдүүлүк орноп турган маалда ар жерден бир чыгып чекчеңдеп өзүнө башкан баарын эч нерсе түшүнбөгөн макулуктарга чыгарып, качан карасаң бузукулук кылып жүрөт. Ал эми элдин башына оор иш түшкөн мезгилдерде дымы чыкпай бекинип калат. Барбайбы Баткенге, жок дегенде элдин тукун көтөрүп жакшы сөздөрүн айтып турганга. 2010-жылы түштүктө от күйүп согуш болуп жатканда барып койгонго жарабаган. Андан соң өлкөбүздө көп эле кайгылуу окуялар болду. Амадумаров ошол каргаш болгон жерлерге бармак турсун, социалдык тармактардан каза болгондордун жакындарына көңүл айтып коюшка жараган эмес. Мунун принциби мен бийлик кызматында болбосом,
Өзүмө тиешеси жок жерде мага эмне бар? Мага тийбеген майлуу ичеги богу менен кайнасын дегендей болсо керек. В крайнем случае мен да дал ошондой түшүндүм. Былтыр коронавирус жок нерсе деп айтып, кийин өзү маска кийип жүргөн адамдан эмнени күтсө болот? Ташиф, Жапаров, Келдибековдор кызматтарда жок болгон күндөрдө деле эл башына иш түшкөн жерлерге ошол замат жетип барып турушкан. Ошон үчүн аларды эл сыйлайт дейт Шамурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Түркия зарыл болгон аскердик жардамды берүүгө даяр экендигин билдирди. Түркия Кыргызстанга Байрактар ТВ2 пилотсуз учактарын жана МЛРС'ди жеткирүү мүмкүнчүлүгүн карап жатат деп билдирди Авиапро. Бул тууралуу маалымат түркиялык массалык маалымат каражаттарда пайда болду. Маалымат булагы Анкара Кыргызстанга эгерде Бишкекке муктаждык болсо, Тажикстанга каршы күрөштө зарыл болгон аскердик жардамды берүүгө даяр экендигин билдирди. Маалымат булагы Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Учурда Бишкекте эл бийликтен курал берүүсүн талап кылып митингге чыгышты. Митингге чыккандар Ички иштер министри Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети чек ара кызматы тезинен чара көрүп, аскер кызматкерлерине курал берүүгө буйрук кылсын деген талаптарын коюшууда. Баткен эл кырылып калмай болду. Тезинен чечим кабыл алгыла. Аскерлерге курал берип чыгаргыла же башка өлкөдөн жардам сурагыла. Учурда 400дөн ашык мекендешибизди тажиктер атып кетти дешүүдө. Кыргызстан Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын чек ара кызматы бүгүн 1 май саат 12:45 карата Кыргыз-Тажик чек арасында абал курч экендигин билдирди. Маалымат булагы Репортер КЖ. Эл чындыкты билсин. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстан УКМКсынын жетекчиси Саймумин Ятимов сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча биргелешкен билдирүү жасады. Алардын айтымында эки тарап тең чек арага жакын аймактан бардык аскердик күчтөрдү чыгарып кетүү келишимине жетишкен. Мындан сырткары сүйлөшүүнүн жүрүшүндө 4 протокол кабыл алынган. Маалымат булагы Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Коопсуздук кеңеши митингге чыккандардын курал берүү талаптарын аткаруу мүмкүн эмес дейт. Бишкек шаарындагы өкмөт үйүнүнүн алдында митингге чыккандар Баткен облусундагы чек араны коргоо үчүн аларга курал жарак берүүнү талап кылышууда. Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчылыгы мындай талаптарды аткаруу мүмкүн эместигин, анткени мындай иш оор кесепеттерге алып келерин белгилейт. Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүлөрү уланууда. Ошондой эле чек ара түзүмдөрүнүн эки жетекчиси Тажикстан аймагында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Медиа Центр. Урматтуу жалпы кыргызстандыктар, азыр кыргыз элибизге, кыргызстандыктарга кайрылабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, азыркы учурда бийликке каршы митингдерди уюштурбайлы. Себеби дегенде азыр оппозицияда ушул учурду колдонуп атышы мүмкүн. Ушул учур менен пайдаланып урматтуу оппозиция, бөлүнүп жарылууга азыр убакыт жок. Азыр баарыбыз бир муштум болуш керекпиз. Бийликке каршы митинг кылбайлы. Себеби дегенде эгерде биз ички ынтымакты ырбатып, бийлик азыр өкүлү күчүн жогото турган болсо, анда биз такыр эле Кыргызстанды жоготуу иши коркунучу турат. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, биримдиктүү бололу, бийликке мүмкүнчүлүк берели. Эгерде бийлик мүмкүнчүлүгүн аткарбаса, анда бийликке каршы чыкпай эле өзүбүз ошол ийгиликти, ошол кыймыл аракетти өзүбүз кылабыз анда. Мамлекетибиздин бүтүндүгү баарынан кымбат. Баарыбыз бир бололу, ынтымагыбызды бекем сактайлы. Ар кандай жерлерге барып алып туруп, жандай мамлекетке каршы, бийликке каршы сөздөрдү айтпайлы, андан көрү жардам берели. Жана кескиндүү, чечкиндүү кадамдарды кылышыны күтөлү. Эл чындыкты билсин. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык 2021 жылдын 1-2 май күндөрү Кыргыз Республикасында жалпы улуттук аза күтүү күндөрү деп жарыяланды. 2021 жылдын 29-30 апрелинде Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалдын натыйжасында карапайым адамдар арасында дагы, аскер кызматкерлери арасында дагы көптөгөн курмандыктар жана жаракат алгандар болду. Куралдуу кагылыш ошондой эле тургундарга жана юридикалык жактарга ири өлчөмдө мүлктүк зыян келтирилди. Курман болгондорго терең кайгыруу менен алардын жакындарына жана туугандарына көңүл айтуу менен төмөндөгүдөй токтом кабыл алынат. 2021 жылдын 1 жана 2 май күндөрү Кыргыз Республикасында улуттук аза күтүү күндөрү деп жарыялансын. Улуттук аза күтүү күндөрүндө өлкө боюнча ошондой эле чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык жана консулдук мекемелердин имараттарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тугулары түшүрүлсүн. Улуттук аза күтүү күндөрүндө маданий мекемелерге жана телерадио компанияларга көңүл ачуучу программаларды өткөрбөө жана берүүлөрдү бербөө сунушталсын.
Кыргыз Республикасынын өкмөттүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте курман болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүү боюнча зарыл чаралар көрүлсүн. Маалымат булагы Кадам Медиа. Согуш бүткөнү калды, бирок Тажикстан согуш баштоодогу максаты Варух менен Чаркуну Исфара туташтыруу, биздин Көкташ, Аксай айылдарыбызды Головнойдо суу бөлүштүргөн жерди басып алуу болгон. Алар алдын ала даярдаганы дароо көрүндү. Колдоо тууралуу Иран менен макулдашып, аба майданын коргоо тууралуу Орусия менен макулдашып анын кол салды. Биздин каарман жоокерлер душмандын ара моюн таш каптырышты. Биринчи салгылашуу Головнойдо болду. Аны кайтара отурган биздин ички аскерлердин шер спецназынын 10 жоокери каармандарча салгылашып, 8 жаракат алды. Чегара аскерлердин атайын багыттагы кошууну жардамга келип, кол салган тажик аскерлерин артка сүртүп, миномет менен аткылап жаткан заставасын ээлеп алышты. Биздин чегара аскерлери Бөрө спецназ отрядына терең таазим. Ал операцияда 3 баатырыбыз курман болду. План ишке ашпай калган Рахмон Лейлектин ылдыйкы зонасы деп аталган айылдарыбызга авиация, артиллерия жана оор техниканы колдонуу менен кол салып тынч жаткан элге ок атып, бир нече айылды ээлеп үйлөрдү өрттөдү. Биздин аскерлер ар тарапта бир аз артка чегинди, бирок душмандын андан ары жылуусуна бөгөт койду. Андан сырткары Баткен шаарына жакынкы Кызыл Белгиде кол салуу аракетин кылышты, бирок анысы да ишке ашпады. Биздин аскерлер эл аралык согуш эрежелерин бузбай, катардагы тажик жарандарын атпай, тажик аскерлери менен гана согушушту жана Тажикстандын территориясына кирген жок. Алынган заставаны сынабаганда тажик тарап кылмыштарга барды. Аны үчүн жооп берет эртедир кечтир. Тажиктер биздин аскерди Варухка кирет деп күткөн. Варухтун элине курал тараткан, атайын даярдалган боевиктерин жеткирген, бирок биз провокация калтырбадык. Жаңжал башталганын эртеси Орусия «Мы наблюдаем за конфликтом» деп, анан качан гана Рахмондун планы ишке ашпай калганда, кыргыз жоокерлердин мыктылыгын көргөндө «Мы готовы выступить посредниками» деп калды. Аларды ортомчу кылбай эки тарап өз алдынча сүйлөшүп алганы туура болду. ОДБК уюмунун майнысы биротоло жоголду. Окуяны эми эл аралык коомчулук жана саясатчылар талдап өз баасын берер. Биздин саясатчылар кимдин ким экенин эми түшүнөр. Согуш бүткөнү калды. Тажиктер чегинип, ээлеп алган айылдарды бошотуп жатат. Жаңы согуш коркунучу жоголгон жок, бирок ал биздин аскер башчылардын иши. Армияны күчөтүп, дислокацияларды өзгөртүшөр. Азыркы биздин милдет жабыр тарткан калкка жардам берүү. 20 000 адам качкын болду. Тажиктер өртүп салган, тоноп кеткен Лейлектин айылдардын миңдеген жашоочуларына жаңыдан жашоо башташына жардам берели. Той топур, ооз ачырмай, шан шөкөттү токтото туралы, ошол кеткен каражатты баткендиктерге жөнөтөлү. Эч ким өз четте калбайлы. Тапкан акчабызды ошол муктаждарга бөлүшөлү. Согуш бүттү деп аларды унутуп койбой, эч болбосо алдыдагы 3 ай ичи тынбай жардам жөнөтүп туралы. Тактоо акыркы маалымат боюнча келишимди аткарууга шашпай, тажик аскерлери Лейлектин 2 айылын бошот элек экен. Маалымат булагы Facebook баракчасынан алынды. Тажиктер шартка көнбөй ок атууну токтотпосо, анда аларды блокадага калтырып, чегараны чычкан өткүз кылып жабышыбыз керек. Менимче тажик тарап көп жылдан бери даярданып жүрүшкөн. Ошон үчүн окоптордон бери казышты. Кыргыз тарапты болушунча жабыркатуу үчүн тик учак жана оор техникалардан бери колдонушту. Тилекке каршы мындай учурда кыргыз бийлигинде жетишерлик маалыматтын жоктугу байкалып калды. Чында элчибиз буга окшогон жагдайдан эбак кабардар болушу керек эле. Чегара тармагы, ички иштер министри УКМКда жаңжалды алдын ала билип, даяр турушу керек эле. Биздин атайын кызматтын чалгындоо, каршы чалгындоо бөлмө жакшы иш алып барбагандыктан толук маалымат жок болуп, жыйынтыгында каза болгондор да, жарат алгандар да болду. Тагыраагы ушундай жаңжал болоору тууралуу маалымат президент Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке учурунда жеткизилбегендиктен биздин эл көп жабыркап калды. Бизге мүмкүнчүлүк бергиле бизге. Бизге курал бербей койду деп бийликти сөгүп тарынып жаткандар намыскөй кыргыздын кыран жигиттери. Сабыр, түшүнөм. Каныңыздар кайнап тажиктердин иттерине ысырынып турасыздар. Мен да колумдан келсе бүктөп, мыкчып окшураган көздөрүн чукуп алгым келип турат. Бирок, эгерде курал биздин бийлик тараптан дагы таратылып, аткыла деген буйрук берилген болсо, эл аралык сотто утулуп калмакпыз. Утулмак түгүл, жооп бермекпиз, айып төлөмөкпүз. Дүйнөгө жексор көрүнмөкпүз.
колунда курал бар биздин жигиттер тигилерди бирден терип 30 эмес 30 миң кырып салмак. Куралга ишенип тике качырам деп мындан да көбүбүз кырылмакпыз. А бирок согуштун эртеси азабын өзүбүз тартат элек. Эки тарап расмий түрдө тынчтандык деп кечүү келишкен соң тажиктердин куралдуу эли ашынып келип өздөрү кол салды, мыкачылык кылды. Жапай экен, жексур экенин көрсөттү. Дүйнөгө жексур көрүндү. Жыйынтыгы бардык өлкөлөр биз тарапты жактап турушат. Эми эртең чек араны такташып, тынчыган соң эл аралык сот менен сазайын беребиз. Чек арабызды жабабыз. Согуш деген ушундай болот экен. Оор жоготуу менен коштолот экен. Ошондуктан аты жаман согушта сабыр кылыңыздар, кыргызымдын намыскөй кыраан жигиттери. Биз сиздерге ыраазыбыз, ишенебиз. Биздин коргоочуларыбыз экениңиздерде күмөнүбүз жок. Бирок көрөгөчтүк менен ачууга алдырбай, акылмандык менен эсептешип алалы. Кызык кандуулукка алдырбайлы, сабыр дейт Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин.